Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин үңкүргө түшүп жырткычка жолуккан кыздардын тасмасын көргөнбүз. Бүгүн көпчүлүктүн суранышы менен ошол тасманын экинчи бөлүгүн көрөлү. Андыктан шашпай олтуруп алдыңкы мүнөттөрдүн кызыктуу өтүшүнө толук ишенип, уюлдук аппаратыңыздын үнүн бийик чыгарып көрүүгө даяр болуп калсаңыз баштай берели. Элибизде сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендей, биз дагы буга чейин жардам алган адамдан бир аз жаңылып калдык окшойт. Анткени биз аркылуу кайрылган кээ бир туугандарыбызды көп эле түйүшкө салып коюптур. Ошондуктан азыркы жардамыбыздын ээси Марсель мырзадан жардама алуудан алдын чын төгүнүн тактап алып таза жасашына кепилдик бергенден кийин гана, маселе болсо дароо чечкенге даяр экендигин түшүнгөндөн кийин гана жардамалоону чечтик. Андыктан достор, документ маселеңиздин кандай түрү болбосун, мөөнөтү бүтүп жасатууга убакыт келип калган болсо төмөнкү байланыш сандарга кайрылсаңыз болот. Коңгуроо кыла турган болсоңуз сөзсүз Санчо Бей каналынан келдик деп эскертип коюңуз. Жазууга даяр болуп калсаңыз +7 977 540 1042. Тасманын башында Апалачи тоолорун көрөбүз. Ал жерде Эд Освальд деген аксакал унаасын айдап алып бара жатып, ал бара жаткан жолго кичинекей эликтин чыкканын көрүп калат. Анда Освальд эч нерсени түшүнбөй эле туруп калса, анын терезесине бети башы канжалаган Сара келип жабышып, мындан соң кадр алмашып эле тоодо жүргөн кабарчыларды көрөбүз. Көрсө, бул убакта каармандарыбыздын өңкүргө кирип жоголгонуна 2 күн болгондуктан ага издөө салышып, куткаруучулар токойдогу өңкүрлөрдү издешип, кабарчылар дагы маалымат бере башташыптыр. Бирок куткаруучулар канчалык аракет кылса да, алардын аракетинен майнап чыкпай, издөө ишин жетектеп жаткан тартип сакчысы Вейнске коңгуроо келет. Анда Вейнске Саранын табылгандыгы жөнүндө маалымат беришип, ал жардамчысы менен дароо эле ооруканага барып, Сарадан башка кыздар жөнүндө сураса, ал эчтекени эстей албай коет. Көрсө, Сара башынан өткөн 2 күндү толугу менен унутуп, жада калса кызы менен жолдошунун автокырсыктан өлгөнүн дагы эсинен чыгарып коюптур. Ошондуктан Сара менин кызым кайда деп эле эки жакты карап сурай берет. Бул убакта тартип сакчылардын бири кызды таап алган Освальд менен анын чыккан жерин изилдеп жатышып, ал жердеги эски имаратка итин киргизип жиберсе, ал кыйкырган бойдон эле чыгып качып кетип калат. Бул убакта дарыгерлер Саранын кийиминдеги кандар ага такыр эле тиешеси жок экендигин айтышып, Вейнс аны унаага салат дагы изилдөө ишин улантышыбыз керек деп эле алып жөнөйт. Көрсө, Сара такыр эч нерсени эстей албай жаткандыктан издөө ишине аны дагы кошуп алышып, тааныш жерлерди көрсө эсине келип кетеби деген үмүттө болушат. Ошондуктан тартип сакчысы Вейнс жардамчысы Эллен менен Сараны алып алып, андан башка 3 куткаруучу Дэн, Грег жана Кэт келет. Алар буга чейинки ит качып чыккан эски имаратка киришип, ал имарат аркылуу бир кезде кен казгандыгын түшүнүшөт. Көрсө, имараттын астында өтө терең үңкүр бар экен. Ал жака жумушчулар атайын даярдалган көтөрмөк менен түшүшүп, гендерди казып үстүгө алып чыгып турушкан. Бирок Освальддын айтымында анын туугандарынын бири ошол чуңкурга түшкөндөн кийин кайтып келбептир. Анда куткаруучулар дагы Сара менен тартип сакчылар дагы даярданышып, көтөрмөккө жайгашышат дагы Освальд аларды ылдыйга түшүрүп жиберет. Бул жасалма көтөрмөк ушунча жылдан бери иштебей турса дагы деле иштейт экен. Бир кезде алар канча метр тереңдикке киргенден кийин эң астына жетишип, чырактарын жандырышып, батыраак издейли, убакыт өткөн сайын издеп жаткан адамдарыбыздан айрылып калышыбыз мүмкүн деп эле издөө ишин башташат. Алар өңкүрдүн тереңдигине түшүшүп, ал жактан буга чейинки жумушчулардан калган калдыктарды көрүшүп, анан дагы түшүнүксүз бир жаныбардын сөөгүнө туш болушат. Эллен Сарадан кайра сенин эсиңе бир нерсе түштүбү деп сураса, Сара такыр эле унчукпай, чырагы менен эки жакты карап жатып, ал жерден бирөөнүн кыймылдаганын көрдү. Бирок ал болгону Саранын көзүнө көрүнүп кетиптир. Анткени башкалар барса, ал жөн гана таш болгон болот. Ошентип каармандарыбыз сапарын улашып бара жатып, ал жерден 2 өтмөктү көрүшүп, куткаруучулардын бири Кэт үн угузуучу аппарат менен 2 өтмөктү тең текшерип, каягынан үн чыгып жатат экен деп байкаганга аракет кылат. Бул убакта Саранын эсине анча-мынча нерселер түшө баштаган эле. Анда каармандарыбыз өтмөктөрдүн бирине кирип, ал жактан буга чейин өлгөн кыздардын биринин денесин көрүшүп, анын ичин жарып майдалап салышкандыгын көрүшөт. Муну көргөн тартип сакчысы Вейнс Сарага жини келип, силер ал тоңор кирип бир эле сен тирүү чыгыпсың, сен ушу бир нерсени билесиң, бирок бизге айтпай жатасың десе, жанындагылар Сарага болушуп, Саранын колуна мындай нерсе келмек эмес, анын чындап эле эсинде жок окшойт деп айтышат. Алар дененин үстүн чүпүрөк менен жаап коюп, андан ары жөнөйүн деп чачса, Саранын эсине жырткычтар түшүп, биз бул жерден кетишибиз керек, бизге бул жерден түшүнүксүз бир нерселер кол салышкан. Батыраак чыгалы десе, анын сөзүн эч ким уккусу келбей, бул эсин жоготкондон башка келесоодо болуп калган окшойт деп анын сөзүнө маани бербей коюшат. Анан да Вейнс Сараны алдына салып алып, сен менен алдымда жүргөнүң, сени ар дайым көрүп турушум керек деп кичинекей өтмөктөн жөрмөлөп жөнөшүп, Сара бара жатып бир кезде анын эсине болгон окуянын баардыгы түшөт. Ошондо гана Сара булар мени кое бербейт окшойт деп Вейнсти бетке тээп, башкаларынын мурдун каната чабат дагы ал жерден качып кетип калат. Анда Вейнс шашылып эле кол чырагы менен түнү көрө турган камераны алып эле каарманыбыздын артынан кубалап жөнөдү. Бул убакта калгандары ал жерде топтолушуп, эмне кылышын билбей биркилердин артынан жөнөшүп, качып бара жаткан Сара чырагын өчүрүп салган кезде анын артынан келген Вейнс түнү көрө турган камерасын жандырып алып эле эки жакты карай баштайт.
Бир кездери жырткычтардын бири анын алдынан пайда болуп, Вейнс чочуп кетип тапанчасын атып жиберип, тапанчадан чыккан үндүн айынан үңкүр көчө баштайт. Ошондуктан каармандарыбыз көчкүдөн качып ар тарапка бөлүнүшүп, Кэт жалгыз калып таштарга көмүлүп калат. Анда башкалар Кэтти куткарганга аракет кылышып, бирок таштардын аябай чоң экендигин көргөндөн соң, алдары жетпегендигин көргөндөн соң Кэтке байланышка чыгышат. Алар кызга акыбалды түшүндүрүшүп, сен сабыр кылып олтуруп тур, биз башкаларды таап келели, анан сени чогуу чыгарабызды. Кэт уккан кулагына ишенбей, бирок башка айласы жок экендигин түшүнүп, көзүнөн жаш аккан бойдон ал жерде калып кетет. Бул убакта бекинип жүргөн Сара өңкүрдө агып жаткан адыгине суусунан ичип, Вейн болсо колунан түшүп кеткен тапанчаны ала албай ошо менен алек болуп жаткан. Калган үчөө каармандарыбызды издеп бара жатып, алдында аябай көп сөөк жаткандыгын көрүшүп, ал жерден буга чейин кыздар жоготкон видео камераны байкап калышат. Дагы деле кубаттуулугун жоготуп эле камераны ачып, анын ичиндеги видео тасманы көрүшүп, кыздардын эс алууга кантип даярданып жаткандыктарын байкашып, андан соң өңкүрдүн ичиндеги видео тасмаларды дагы көрө башташат. Анда камерага тартылып калган жырткычты көргөн кезде алардын жанында дагы жырткыч пайда болуп, үчөө чочуп кетип эле үч тарапка качып кетишет. Бул убакта алардан алыс эмес жерде Сара жүргөн эле. Ал буга чейин билгендей жырткычтар бир гана үнгө келмек. Ошондуктан ал жерде жалгыз калган Элен кыйкырып жаткандыгын көрүп калган Сара анын оозун жаап эле алардын жанына жырткычтын келе жаткандыгын көрсөтөт. Бирок бир кезде башкасы кыйкырып, жырткыч ошол жака чуркады. Жырткыч келип кыйкырып жаткан Дэндин колун тиштеп үзүп алып, андан соң мойнунан тиштеп ошол жерде өлтүрүп салат. Окуяны Элен менен Сара көз алдында карап турушкан. Анда Элен буга чейин Саранын сөзүнө ишенбегендигине аябай өкүнүп, андан кечирим сурап экөө качууга даярдана баштайт. Бул убакта камалып отурган Кэттин жанында шытырган үндөр чыгып, ал жардамга бирөө келди окшойт деп ойлоп, аттарын айтып кыйкыра баштаса эле анын жанына дагы жырткычтар келиптир. Жырткычтардын бири Кэт жакты казып кире баштап, Кэт айласы кетип жон баштыгын чечип, өйдөнү көздөп жылып эле ал жерден чыгуунун айласын издей баштайт. Жырткычтардан корккон Кэт чыга албай жаткан жерден оңой эле чыгып кетет. Артынан келе жаткан жырткычты ташка бастырып өлтүрүп салып, башка каармандарыбызды издеп бара жатып, кол чырагы дагы өчүп калды. Бир кезде ал алдында бирөө жаткандыгын көрүп чочуп кетсе, ал жерде коркуп ордунан жыла албай олтурган Грег экен. Анда экөө бири-бирин көргөнүнө кубанышып аябай кучакташып, бул үңкүргө эмнеге түштү экен, баленин баары ушул жакта турбайбы деп эле ал жактан качуунун аракетин көрө башташат. Бул убакта Вейнс дагы кол чырагы менен шериктерин издеп жүргөн. Ал бара жатып Дэндин өлгөн денесине кабылып, жүрөгү түшүп, эмне кылышын билбей, байланыш аппаратын алып эле башкаларга байланышка чыкканга аракет кыла берет. Бул убакта Грег менен Кэт жырткычтардан качып жүргөн эле. Вейнстин сүйлөгөнү алардын байланыш аппаратынан угулуп, жырткычтарды өздөрү жакка тартып, байланыш аппаратты ыргыткандан кийин гана жырткычтардан кутулушту окшойт. Анда Кэт Дэндин өлгөндүгүн билбей эле биз аны табышыбыз керек деп ызы чууга түшүп, Грег Дэндин өлгөндүгүн айтып, Кэтти сооротот. Ошентип алар андан нары чыгуу жолун издеп бара жатышып, тасманын биринчи бөлүгүндө жипке асылып өлүп калган кызды көрүшөт. Анын бул убакта денеси көгөрүп, жыт дагы чыга баштаптыр. Каармандарыбыз башка айласы жок экендигин түшүнүп, Кэт асылып турган кызга секирип, артта калган Грегти жырткычтар келип эле тиштегилей баштайт. Анда мойну тиштелген Грег жырткычтардын бирин өлтүрөт дагы өмүрүнүн аздай калгандыгын түшүнүп, экинчисин кармаган бойдон өзү менен алып чуңкурга түшүп кетти. Бул убакта акыркы күчү менен аракет кылып жаартын экинчи бетине өткөн Кэт Грегтин атын айтып кыйкырып жатып, жырткычтардын бири анын жанына келип калат. Бул убакта Сара менен Элен дагы чыга турган жолду издешип, бирок эч эле табышпай, суунун агымы менен жүрүп дагы чыга турган жолду таба албай коюшат. Анда айласы кеткен Элен олтуруп уюлдук аппаратындагы кызынын сүрөтүн көрө баштады. Анда Сара Эленге боор уруп, менин кызым кайтышып болгон. Сен көп эле кабатыр болбой эле кой, буйруса мен сени бул жерден алып чыгамын. Кызың менен жүзмө-жүз көрүшөсүн деп Эленге күч кубат берип, андан нары кетишет. Бул убакта Вейнс жалгыз өңкүрдү аралап жүрүп, анын жанына жырткычтардын келип калгандыгын көрүп, ага жырткычтар кол сала баштаганда эле түшүнүксүз бирөө жырткычтарды өлтүрө баштайт. Көрсө бутунан жаракат алган Жуно тирүү калган экен. Анда Вейнс Жунону көргөнүнө кубанып кетип эле анын артынан ээрчип жөнөйт. Бул убакта Сара менен Элен кичинекей өтмөктөн жөрмөлөп бара жатышкан. Сара бара жатып эле алардын алдында жырткычтын жаткандыгын көрүп, Элен чычкандан чочуп кетип кыйкырып жиберсе, жанагы жырткыч аларды куулап жөнөйт. Анда каармандарыбыз жырткычтар менен кошо ылдыйда турган кир сууга түшүп кетишип, экөө эки жактан жырткычты көптөп көмөлөп эле ошол жерде өлтүрүп салышты. Биз ушул жерде каармандарыбыз түшүп кеткен кир суу кайдан пайда болгондугун түшүнөбүз. Бул убакта Жунонун артынан бара жаткан Вейнс Жуно ушул убакка чейин өңкүрдө жүргөндүктөн кулагы жакшы угуп жырткычтардын келе жаткандыгын байкай турган болуп калыптыр. Ошондуктан алар бир жерде унчукпай эле туруп калса, жырткыч алардын жанынан билбей эле өтүп кетет. Бул убакта Сара Элен менен келе жатып, ага буга чейин болгон окуяларды айтып берип, Жунону жырткычтарга кантип таштап койгондугун да айтат. Кызыгы алар келе жатып Жуно менен Сара бири-бирине карама-каршы чыгып калып, экөө бири-бирин көрүп эле мушташа баштады. Анда Элен Жунону токтотуп, биз сени куткарганы келдик. Сара бизди ушул жака алып келди десе, Жуно өзүнүн жинин токтотуп, экөөнүн ортосунда уруш токтоп, Жуно бир кезде мен бул жактан чыга турган жолду таптым. Бул жырткычтар көрсө сыртка чыгып жаныбарларды өлтүрүп жеп турушат экен. Ошол жак менен чыгып кетсек болот десе,
Сара анын сөзүнө кошулгусу келбей, мен силер менен кетпейм деп жатса эле Вейнс аны өзүнүн колуна кишендеп алат. Ошентип Джуно жол баштап каармандарыбыз чыгууга шашылып, өңкүрдүн бир боорунан жөрмөлөп өткөнгө туура келип калат. Анда Джуно менен Элен өткөн соң Сара колундагы кишенди чечтесе Вейнс болбой коюп, экөө өтүп бара жатып эле таш кулап Вейнс ал жерге асылып калат. Бул убакта кыйкырыкты уккан жырткычтар да алды тараптан чыга баштаган. Анда Джуно башка аргасы жок экендигин түшүнүп Эленге Вейнстин колун кес деп буйрук берип, Элен Вейнстин колун ошол жерде тирүүлөп эле чапкылай баштайт. Ошентип тирүү калган 3 кыз өңкүрдөн чыга турган тешикти табышып, бирок ал жакта бир топ жырткычтар жаныбарлардын этин жеп жаткандыгын көрүштү. Анда каармандарыбыз акырындык менен байкатпай ал жерден өтүп кетүүнү көздөшүп, биринин артынан бири үн чыгарбай эле басуу менен аракеттене башташат. Бирок Джунонун колун өлүм алдында жаткан бийиктиктен түшүп кеткен Грег кармай коюп, кыздар кыйкырып жиберип, жырткычтар аларды байкап калып эле ортодо катуу тиреш башталды. Анда жырткычтарга жиндери келип калган каармандарыбыз аларды дароо эле өлтүрүп салышып, жырткычтардын эң күчтүүсү Джунога туш келип калып, анын такыр эле алы жетпей жаткан. Анда Сара ага жардам берейин деп Джунонун ичин жанагы жырткыч жарып жиберип, жырткычтарды жок кылышкандыгы менен Джуно ошол жерде алган жаракатынан көз жумуп калат. Бул убакта ызы чууну угуп, ал жерге башка жырткычтар дагы чогулуп келип калыптыр. Анда Сара Эленге жардам берейин деп ал жерде туруп алып кыйкырып, жырткычтардын бардыгын өзү жака чакырып, Элен убакыттан пайдаланып эле өңкүрдөн чыга турган тешик жакка чуркап эле аман эсен чыгып кетет. Ал ыйлаган бойдон эле токойдо артын карабай качып бара жатып, бир кезде уюлдук аппараты эсине түшүп бирөөгө коңгуроо кылганга аракет кыла баштайт. Биз ошол маалда эле буларды тасманын башында өңкүргө түшүргөн Освальд жыга чапкандыгын көрөбүз. Ал Эленди кайрадан чачынан сүйрөп буга чейин чыккан өңкүргө жеткирип, эки жагын карап эле ошол жерге жырткычтарга жем кылып таштап коет. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жакшы тасмалар болсо сунуштап турууну унутпай жүрүңүздөр.